Хабар маалымат программасы, студияда Диана Нурлан-кызы. 2023 жылдын 17 октябрь күнү Корея Республикасынын борбору Сеул шаарында дүйнөлүк укук коргоо тармагындагы эң маанилүү иш-чарасы укук коргоо органдарынын мыкты өкүлдөрүнүн башын бириктирген эл аралык полиция саммити өттү. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында Ички иштер министринин биринчи орун басары милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын башчысы милициянын полковниги Уланбек Султанов, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин эл аралык кызматташтык башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Нурбек Жаңгабылов болду. Жыйындын жүрүшүндө трансулуттук кылмыштуулукка, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө жана тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодо глобалдык кызматташуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Мындай иш-чаралар достуктун өнүгүүшүн гана көрсөтпөстөн, мындан аркы өнүктөштүк үчүн жакшы түрткү болуп, мамлекеттер ортосундагы өз ара аракеттенүүнү чындоо үчүн бекем негиз түзөт. Азыркы өзгөрүп жаткан заманбап дүйнөдө технологиялык прогресстин акыркы жетишкендиктери кылмыш жасоодо кеңирээк колдонулууда. Кылмыш жасоонун жаңы формалары жана жаңы ыкмалары пайда болууда. Аларга каршы аракеттенүүнү, аларга каршы күрөшүүдө күч аракеттерди бириктирүүнү талап кылат. Ушуга байланыштуу министрлик жаңы чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүү үчүн чет мамлекеттердин укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө умтулууда. Аталган иш-чара глобалдык укук тартибин чыңдоодо олуттуу кадам болуп саналат. Ошондой эле бул маанилүү аспекти өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыктын маанилүүлүгүн баса белгилейт. Ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Нурбек Абдиевдин катышуусу менен ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын 2023 жылдын 9 ай аралыгындагы жыйынтыгы боюнча ыкчам кеңешме өткөрүлдү. 9 ай аралыгында ички иштер органдары тарабынан 1041 баңги кылмыштары катталып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 6 тонна 444 килограмм баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор алынган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 415 килограммга көп болду. Ички иштер органдары тарабынан баңги кылмыштары ачуу пайызы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 13,5% өскөн. Ошону менен бирге 59 баңги топторунун кылмыштуу ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлуп, 9 баңги лаборатория жоюлган. Натыйжада баңги кылмыштуулуктун болжолдуу чыгымы 50,578,000 АКШ долларын түзгөн. Мындан сырткары баңги кылмыштарды жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөн 120 жаран кармалды. Кеңешменин жүрүшүндө Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев баңги лабораторияларды аныктоо жана жоюу, контрабанданы жана синтетикалык баңгизаттарды таратууну токтотуу боюнча мындан аркы иштерди күчөтүүнү тапшырды. Жыйынтыгында ыкчам кызматтык ишмердүүлүктөгү төмөн көрсөткүчтөр үчүн Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын 8 кызматкери ар кандай тартиптик жазага тартылды. 20 октябрь күнү Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын демилгеси жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин колдоосу менен Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана күч түзүмдөрүнүн кинология бөлүмдөрүнүн арасында көп түрдүүлүк боюнча мелдеш аяктады. Аталган мелдеш кызматтык иттерди окутуу боюнча тажрыйба алмашууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана түзүмдөрүнүн кинология бөлүмдөрүнө алдыңкы тажрыйбаны киргизүүгө өбөлгө түздү. Мелдештин жыйынтыгында Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын кинология борборунун командасы командалык эсепте 1-чи орунду ээледи. 2-чи орунду Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын командасы, ал эми 3-чү орунду Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын командасы ээледи. Номинациялар боюнча байгелүү орундарды ээлеген калган командалар кубок жана медальдар менен сыйланышты. Белгилей кетсек, уюштуруучулардын айтымында мелдештер жыл сайын өткөрүлүп турат. 2023 жылдын 3-сентябрында болжол менен саат 5:00 чамасында Бишкек шаарынын Ахунбаев көчөсүндө жайгашкан пицца жана суши тармагын тейлеген кафенин биринде белгисиз адам кирип, ал жерден жумушчунун документтери, айдоочулук көлүгү, паспорту жана акча каражаттары салынган сумкасын уурдап кеткен. Келтирилген жалпы чыгым 70.000 сомду түзөт. Бул фактынын негизинде Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгында кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Көзөмөл камераларынан алынган жазууда адамдын коомдук тамактануу жайына кантип кирип, ал жерден бир нерсе издеп жүргөнү, бөлмөлөрдүн бирине сумканы уурдап тез эле чыгып кеткендиги даана көрүнүп турат. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын, 3-башкармалыгынын Бишкек шаары боюнча уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери
кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүүнүн өздүгүн аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлдү. 2023-жылдын 13-октябрында Бишкек шаарынын Жибек жолу көчөсүндө жүргүзүлгөн иш-чаранын жүрүшүндө Жаран Чүй областында жашаган 1982-жылы туулган Р.А. бул кылмышка шектүү катары кармалды. Бул Жаран мурда бир нече жолу соттолгон жана кылмыш дүйнөсү менен тыгыз байланышы бар. Кармалган адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда оорлук фактысы боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Окуу жылынын башынан бери күзөт кызматынын кызматкерлери Бишкектин 108 мектебинде алдын алуу иш-чараларын жүргүзүштү. Иш-чаранын максаты балдарды кооптуу кырдаалдарда жүрүм-турум эрежелерине үйрөтүү. Ошондой эле мектеп окуучуларын өмүрдү гана эмес, мүлктү да жогорку деңгээлде коргоону камсыз кылган күзөт сигнал берүү тутуму менен тааныштыруу. Кызматкерлер окуучуларга ата-энелери жокту жооптуу кырдаалдар жаралса, өзүн кандай алып жүрүү керектигин, чоочун адамдар байтерге кирүүгө аракет кылышса, эмне кылуу керектиги тууралуу айтып, шашылыш жардам үчүн кайда кайрылуу керектигин дагы эскертишет. Ошондой эле кызматкерлер мектеп окуучуларына күзөт кызматы эмне экенин алектенет. Үйүңүздө мыйзамсыз кирүүдөн кантип коргой аласыз? Өзүңүздүн коопсуздугуңуз жана үйүңүздү коргоо үчүн кандай сигнал берүү тутуму колдонуларын кыскача түшүндүрүп беришти. Мектеп окуучулары сигнал берүү баскычы иштеп калган учурда күзөт кызматы кайтарылган объектиге токтоосуз келиши керектигин билишип, буга кийин өздөрү ынанышты. Иш-чара учурунда мектептерде сигнал берүү баскычын басышып, бир аз убакыттан кийин окуучулар окуя болгон жерге күзөт кызматынын кызматкерлери жетип келгендерине күбө болушту. Жолугушуунун соңунда күзөт кызматкерлери балдарды кызыктырган бардык суроолорго жооп берип, жаңы окуу жылында балдардын жакшы окуусуна каалашты. Өз кезегинде мектеп окуучулары жана мугалимдерди кызыктуу жана тарбиялык сабак үчүн милиция кызматкерлерине ыраазычылыктарын билдиришти. Ошондой эле жол коопсуздугун камсыздоо максатында күн сайын эртең менен окуу башталар алдында орто мектептердин жанында күзөт кызматынын кызматкерлери мектеп окуучуларына жолдон өтүүгө жардам берип, айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырышууда. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.